Taşı val demi, gülçör oturum arağa, yetti tuğan gülçörü, dildeşleri sal demi, hoşa gelse darağa, yeteleyişip kalıştım ayakına, kunganın şarına. Арбаңыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда Айкөл аламы телекөрсөтүсү. Бабалардын жомогу байыртан бери улантып, уккан жанды кубантып келаткан Айкөл Манас атабыздын көкөтөйдүн ашындагы болуп өткөн окуясы тууралуу кеп кылмакчыбыз. Манас атабыз ашты баштап, элди баштап, ошол жерден Эчен деген түрлүү окуялар өткөн. Дал ушул окуялардын бири Түктү Таман Түкүбай менен Чыканактай эр агыштын күрөшүнүн дал экөөнүн беттеше турган жерине Камил Манасчы айтып келип токтоду эле. Андан ары уланта турган биздин улуу Манасыбызды айтып бере турган жаш жигитибиз бар. Жаңыдан Манас өнөрүнө аралашып, Манастын деми менен, Манастын кубаты менен Манас атабыздын улуу баянын айтып келаткан жигиттерибиздин бири Нурбек Талантбек уулу. Кош келгиң. Нурбек эми ушул өткөндө Камил Манас ушул жерден токтоду эле да. Ушу Түктү Таман Түкүбай менен Чыканактай эр агыштын күрөшүнөн. Андан ары баягы Кошой атабыз менен Жолой атабыздын күрөшүнүн уландысы кетет эмеспи? Ошол экөө баягы күрөшө турган жеринде кандай болуп башталат күрөш? Бул кыргыздардан кыргыздардан Чыканактай эр агыш менен кангайлардан атайын балбанга алып келген бул Түктү Таман Түкүбай экөөнүн беттешкенде алгач эле Баатыр Манаска атабызга эр агыш атабыз айтат эмеспи? Мен ушу күлө турган жайым бар эле. Күлүкчү элем ушундай бир кызыгына киргенде. Кишинин колу тийсе эле. Кишинин колу тийсе эле. Анан мындай балбан келгенде кош бетер күлүп жатып калбайын, калың журттун баарысын бир балекетке салбайын, намыстуу колдон кетирип калбайын. Андан көрө бир кызыгына кирип, качан бир мен күлө баштаганда талдуу жерге бир томокко тартып ийсең, ошондо бир этим кетсин ачынып, каным кетсин чачылып, анан мен чындап уруш салайын, баягы алмактан келген балбанды көтөрүп жерге урайын дегенде ушундай бир айткан саптар бар да. Ошентип отуруп, ошондой дем менен Манаска айтып, анан өзү ошо күрөшкө түшөт да. Чыканактай эр агышча. Атабыз күрөшкө түшүп, антип отуруп, арадан бир нече күн өтүп, 2 күн өткөндө анан баягы күлүп жүрүп, агыш атабыз Манаста намыстуу колдон кетире турган болду, күн артынан күн өтүп, убакыт өтө турган болду деп томокко тартып, ошондо каретим мунун ачылып, анан баягы турган жеринен Түктү Таман Түкүбайды чалкасынан салып, үйдө болгон кара ташка 2 өлө салат. Ошол менен бул агыш менен Түкүбайдын күрөшкөнү бүтөт да. Күрөшкөнү бүтөт. Андан ары окуя Кошой менен Жолойдун окуясын айтат. Эми бул Кошой атабыз менен калмактардын Кан Жолойдун күрөшү өтө чоң окуялардын бири. Алгач эле болгондо ошо чоң салмактагы даражада Кошой атабыз чыгат эмеспи? Калмактардын Жолой мененчи. Анан ошо Кошой атабыз дагы өзү алгач ошо балбанга өзү түшөйүн дегенде бир Сагынбай аталарыбыздын, Саякбай аталарыбыздын вариантында өзү түшө албайт алгач элечи. Биринчи Жолой чыгат. Жолой чыгып, капырлардан Жолой чыкканда кыргыздардан кайсы балбан ылайыктуу деп Кошой атабыз өзү балбан тандап, кыргыздын мен деген кандарына Буудайыкты, Музбурчак, Көкчө баш болгон казактын 12 кандын баарына барып ылайыктуусын көрүп, анан бирин да жактырбай коюп, анан акырында Манаска келгенде Манастабыз да ойлоп, анан Кошой атабыз өзү дагы ушу баарын эле Кошой атабыз айттырбай жүргөн өзү ойлой болгон да. Анан ушу чоң ашта, чоң тойдо эр сайыш болот. Эр сайышка да Манас чыкса, эми ушу балбан күрөшкө дагы Манас чыгарып койсок, бул Манастан башка кармана турган кишиси жокпу деп, калың эл Кытайга шылың болобуз, кылымга ушак кеп болобуз деп, анан Кошой атабыз айттырбай өзү түшкөн жай бар да. Өзү жаш кезинен балбан болуп, урушка көргөнгөн даңгыл болуп, ошондой өскөн атабыз жаш кезин бир эстеп, анан өзү ушу 30-дагы күпүлдөп турган Жолойго өзү түшкөн жай бар да. Анан бул оңой эле ала койбойт да. Оңой менен Жолой менен Кошой атабыздын кармашканы оңой болбойт. Алгач ошо Кошой атабыздын күрөшкө түшөрдө кийгенге кандагай жок эле, ошо менин кийген шымым кандагайым 40 текенин териси кылдыратып тиктим эле аялым. Аны Жолой карма болсо мен Айберүү майранда ачылбайбы? Айберүү майранда ачылганда абакең ажалдан мурун өлбөйбү? Акырет жүзүн көрбөйбү? Андан көрө ушу келиним Каныкей уз деп билчү элем, ошо жасап жүргөнү шым таап бербейсиңби? Кандагай таап бербейсиңби деп айтат да. Анан Манастабыз Ажыбай менен Чалбай чакырып, жаш кезден айтып жүрчү эмес белең, ошо жеңем Каныкей жасайт, ушундай бир арнап жасап койгон шым кандагай бар да. Ошону алып кел дейт да. Анан алып келип, аны Кошой атабыз сүйүнүп, шым экен деп анан кийет. Кийип келип анан бага эле келгенде, анан бага элеги батпай калып,
май куйрук туш келбей калып анан ошондон муну кылганга атынан эт жүрөгүн тилбейби, мунун чабалдыгын билбейби деп ошондой бир ашка сөздөр айтып, бир чети кошо атабыз туруп, мисалы ошо Сагынбай атабыздыкында ошо шым кандагай батпай калганда Ажыбай менен Чалбайга эптеп эки көзүн умдап кириш тарт эле буттан тарт чой депчи. Бул Манас баатыр Кайран менен Каныкейди өлүм кылып койбосун. Бул дагы тилинде мөрү бар эле. Андан көрө эптеп баатыр дегендей бир ыкма кылат. Анан баягы Каныкейдин каргышына калса кыргыз оңолбой гана касиеттүү эле. Ошонун ошондой бир улуулугун билип, тилинде мөрү бар экенин билип, анан кошой атабыз баягы аргынгандан Ажыбай менен Чалбай жанагы бага электин учунан май куйруктун качатка чейин капшырып койгон теги бар эле да, Каныкей энебиздинчи. Ошону баягы экөө билип, анан экөө эки жактан чоюп бут менен чоюп тартканда анан баягы капшыт ачылып, анан кошой атабыз кийгенде тим эле май куйрук кынапталып, бага элек бап келип, батып анан ошону кийип чыгып, анан баягы жолойго апарга Анан бата берет. Бата бергени бар да. Каныкей энебизге бата берген. Каныкей энебиз келип, ушул Каныкей энебиз дагы көкөтөйүн ашына барган болот. Анан атайын ушу кошойго ылайыктап тигип арнап койгон дейт да, ошо бата алайын өзү кончо канабай, солуп чачын тарабай жүргөн Каныкей энебиз муну билип алдын ала. Анан ошо кошой атабыздан бата алат. Анан кошой атабыз бата бергенде ырым ушундай экен деп тиги капыр менен мусулман кошоп айта берип, анан батадан семет атабыз бүтөт. Анан камданып кошой атабыз да туулсун деп Алмамбетке да кошоп ата берип. Ал жер Канчоро Чубактын Алмамбеттин уулу Гүлчорону кошо айтып кетет эмеспи? Ал каарынан калганда тиги көбөштү көргө киргиздин, көк жалдыгын билгиздин, чындап ачысу келгенде чоң атасы Жакыпты кошо чын дүйнөгө кетсин дегенде бир башкача бир мындай өзгөчө бата берет эмеспи? Анан ошентип анан экишер анан күрөшкө чыгат да. 7 күн түн кармашты дегени айтылат эмеспи? 7 күн кармаш, 7 күн 7 түн кармашты дегени эми бул өзү кошой жаш кезинен балбандык ашынган. Өзү ошондой балбандыкты чебер устаты. Жолойдагы балбан, ал дагы алдыра койчу шер эмес да. Оңой менен эр эмес. Анан ошондой шерлер алеки заматта бирин-бири жыга кой чабалда эмес, экөөнүн тең күчү, деги 90го таяп калган кошой атабыз дагы карып калса дагы алдырбай, 30та күпүлдөп турган баягы Жолой баатыр дагы оңой менен кошой атабызды ала албай, эки шердин бул жердеги күчтүүлүгү, балбандык дарамети, каруусу абдан чоң экени көрүнүп турат да. Эми ошондо баягы кыргыздын намысын качырбай, кутун учурбай, касиетин кетирбей кошой атабыз бизге намыс алып берет эмеспи? Чоң керекке жарап, кыргыздын шагын сындырбай баягы чоң намысты алып берген жери бар. Эми ошол өзүңүздүн айтууңузда ошол кошой атабыз менен Жолой балбандын күрөшүн угалы, баатырлардын касиети колдоо, арбага колдоо, айтканың арбып, келечегиң кең болсун. Урматтуу телегөрүүчүлөр, ушул Нурбек Талантбек уулунун айтуусунда кошой менен Жолойдун күрөшүн уксак, дайым кыргыз элинин келечеги кең болсун, телегеи тең болсун, Манас атабыздын арбага колдосун. Бар болуңуздар. Gece günü geçinde çıkan akta yer ağış, çuluğu taramış, alakanda yer ağış, arığı taramış, kayran balvan er ağış, karuluğu taramış, geçe kız oyundan kalıptır. Gece günü maydan tala tüzünü, ay kölden bolup buyruğu, oşondan er ağış gelip kalıptır. Maydan tala tüzündü, Göçeğen kaydan gelgen atayın, bir geregi tiyer dep, balbandık jaktan aşıngan, bunun balbandığın görgönde, korkoktor kaçıp jaşıngan, geçe tüktü taman tükü vay, bunun tamanının çoğunduğu,
12 karış sereken, munun oyunun artık ereken. Kılım jurtun büt gelse, kıyşaybay turgan ereken. Munun eki betin qarrasaң, eki dаңғы toyğanday. Geçegi günün erегишкен duşmanın, gün jam kılıp koyğanday. Munun balbandığın artıkça, bolup jatkan turbayбы, karu küçü boyuna tolup jatkan кезекен. Oşo кезде jannağı tüktü tamman tükübay. Munun bayanın emi surrasaң, geçe günü jaştaktan, balbandık menen maşıkkan. Balla кезде maşıgıp, balban tükübay bolup atıkkan. Keriginin üstünde eçe sapar okugan, geldesinin özüne keltirip önür tokugan. Artık erdim bir eken, geçe günü urgandan. Ginjigi temir giten alp, mаңдайы temir maңqurşap, alp tölördüm barına. Ayabay bozuk sal çeli, karınaң algandı, аңтара тебі ойноğul, arıstan erdim bir eken. Ошондо түктү таман түкүбай, өзү кенеп камынып, көк камандай чамынып. Көрчү болсоң жаннагы, элирип калган турбайбы, балбан менен эңишке урушуп үйгүн түшсөм деп беринип калган турбайбы, баштагыдан артыкча эниgiп калган турбайбы, сууган деме кайтадан урушуп үйгүн таммандын желигип калган турбайбы, чыңгатыгын буруттун урушуп үйгүн керисем деп, чыңгатыгын колуна айныбастан берсем деп, жанагы колу менен буттарын саракан урут жулгандай тантандап туруп жанагы бир-бирден терсем деп, анығын кептү мындай, эми кептү урганы. Balbandık жактан ашынып, күңгүрөнүп, күйлөнүп, эңеле жаман сүйлөнүп, таманың минтип тур деле, кардыга тугул деле. Айланайын жаннагы, аның андай таштайлы, кыргыздардын балбаны. Кечеги күнү урган жан, чыканакта эр агыш, мына ошондо келгенин жалпы жұрттың өзүнө эми жарыяга нагылып баштайын. Атаңдын көрү урган жан, кыз оюндан бер карай келип калган турбайбы, акылы баштан башпа, акылы мунун баштагыдан артыкча толуп калган турбайбы, балбандык күчү мурункудан 5 бетер толуп калган турбайбы, бакыт кушу башына конуп калган турбайбы, кече күнү ургандан кечеңең чеге басып бүгүнүп, эренин манал алдына эмеле келди жүгүрүп. Ата окуй жанагы айкөл манал кабылан, ар качандан бир качан балбандын колу тийгенде күлүп ийер алдатым. Айланайын айкөлүм каткырып күлүп ийгенде, каражак булдурсун менен тарса тартып ийген, так ошондо томукка тартып ийгенде каретим кетер ачылып, kanım getir çaçılıp, bayagı turgan kurbandan könü boyun basıllar, katkırıgın basılıp, kayran boyun жазылып, өлбөгөн жерде kalışın, өткөрөң уруш салышам. Балбандык жактан будоңуз кытайлардын барына, өлбөгөн жерде кал делем, атаңдын көрү ургандан деп ошондон эр агыш, мындай кебин урганы. Айкөлүңдүн алдында анаган айтып тур деле, так ошондон эр агыш, жана басып токтобой, муну ошондо ургандан балбан күрөш талаага эми жете барганда, так ошондо урганжан кече күнү таманга алысыраак турганда айбат берип жүз менен, атаңдын көрү ургандан баса берди түз менен, атаңдын көрү ургандан ошондо жакын барганы
у кезегиңе ме алғын деп тағы ошондо эрагыш билегин тосо калганы чаппинектен баягы түктү таман түкүбай айттырбастан алганы экишердин өкөзү аркы терки булкушуп көк кочкордой сүзүшүп көрүнгөн жердин барысын сүзүшкөнүн карачы эй кийимин кийгендер кандагай ушу шеридин өкөсү мунун кыймылдары шамдагай көк кочкордой сүзүштү кандагайдын барысын туш туш жактан үзүштү мына ошондо барысы аркы терики жулмалап мынча кызык курушту жалданып турушту эки күнүң эки түн алышаң албай экишер аябай күнүм куруду айланайын жарыктык кече күнүң эрагыш экинчи күнгө толгонто баштагыдан артыкча болбой калды көрдүңбү каткырыгы таш жарып күлкүсү мунун күн жарып айланайын жанагы оңбой калды көрдүңбү ары бери кылтактап атаңдын көрүп курган баягы ойноп жүргөн кыздары эчесинен кетпеди так ошондо курган тамашаны кура албай ушу турган кыргыздын намысын колдон качырып кете турган болгондо так ошондо түбүнө чын намыстын түбүнө жете турган болгондон алаңыча болбоду кече күнүң айкөл шер айтканындай бар эле айланайын жарыктык кара жак булдурсун тарса улак тундурсун олбуй кармап алгана оюнуң агыш өзүнө томукка тартып калганы эти кетти ачынып ушу кара этинин өзүнөн кана караганы чачылып каны сийип шыркырап так ошондо жанагың агышың жайып ушундай баштагыдан артыкча балбандыгың ашынып ташып чыгып келатат так ошондо жанагы агыштын жайың ушундай күңгүрөнүп күйлөнүп так ошондо эрагыш балбандык жактан ашынып айт дедире баягы түктү таман түкүбайдай балбанда ач билектен алганың айландырып ошол кезде түк тамандай балбанда үйдөй болгон кара таштын өзүндө ошондо так ортодон салганың так ошондо жанагы көргөн адам арманда көрбөгөн бар жалганда атаныгы курган жан агыш мындай кылды деп кызыксы салып турду деп Кытай журту кыжылдап бул эмне кылганы ушу турган буруттун ашынып чыккан балбаны биздин чыккан балбанды алпарып алып чоң ташка эки бөлө жарды деп элге кылбаш жылдыңды чоң ашында салды деп мына ошентип барысы чуулдап кирип калышты менен сүйгөн кандары дуулап кирип калышты алаңгыча болгон жок айкөл маннан кабылган күлүп койду жарык этип муну күн тийгендей бар эле айкөл маннан кабылган кар жүзүнөн айланып кабылгандай байланып кече күнү курган жан күлгүм туман көздөнүп майлаган буудай жүздөнүп кара чары чолборсу капталынан чамынып кайптан акыл табылып кырык чоросу барысы ыргылбакка карысы дуулап кирип алышты так ошондо барысы чуулап кирип алышты жапжагыңды Кытай деп ошондо курган жан жыгылган күрөшкө тойбойт деп айкөл манас кабылган калың Кытай баарына кечеги күнү курган жан алакөө баштап баарына айкөлүң айтып ийгенте бул айтканы Кытайга коргошун октой тийгенте так ошондо кытайлык не кыларын биле албай нес болуп жолго кире албай энтең болуп турганда эң эле кызык курганда аның андай таштайлың арбыта бербей көп сөздү кечеги күнү курган жан катагандын эр кошой кабылансын дишер кошой ак сакалын жайкаган мунун арулугу байкалган узун сакал жайкалган улуулугу майкалган атаңдын көрү курган жан ата кебизер кошой эми ошондон оного боро баштайлы андан ары жагы эрагыш менен түк таман бул экөөнүн бүгүнкүн күрөшү мындан бүткөндө
Алдындағы қара жер екі жерге түткенде, аныңандай таштайлы көкөтейдің ашынан, андан кейін шаш өкет емін арбытып сөзді баштайлы. Айланайын қалың жұрт кече бай баласы боқ мұрын, атасының көк тусын оболоту баштатып, көпчүлүктүн өзүнө жар чакыртып таштатып, жайма көкүл жашайдардын өзүнө жарыя кылып көп айтат, ичинде бугу калбасын, кайрадан балбан тандасын. Кайранга жұрт менен кыргыздан чыгып балбаны, өлбөгөн жерде калсынчы, өткөрүп уруш салсынчы. Баканданга бага лектен алышсын, балбандар чачалышсын, атаныгы куйгургандан ач билектен алышсын, ач камандай чалышсын. Абалкың өткөн бабанын бүгүнгүн алышсын. Айланайын қалың жұрт деп өшентіп қалғанда, жария қылып алғанда, көрген адам орманда, жайма көкіл жашайдар жанна тұрып барғаны. Ыррамандын ырчулу ычкыры түпі құрық мұнду, тебетейі шоқтуғыл, айтар сөзі шоқтуғыл, мұны шондың ырчуңыл, алдындағы мингени қара жылқы дулдулы, өзі жұрттың бұлбұлы. Жалпы жұрттың өзіне күнбатыс жаққа тарапқа ұшы тұрған жаршылар бөлініп алып тарады, бет жағын қарады, барған жерге жар айтып, жар айтқанда шар айтып, қалың жұрттың барысы дағыда балбан тандасын, өлбеген жерде қалбасын, içinde бугу қалбасын, балбандан балбан қандасын, деп өшентіп қалғанда, жыққаны байгең алсын деп, жығылып жатқан балбаны құржалақ жатып қалсын деп, мұндай кептің ұрышып, жалпы жұрттың өзіне ошонда жария қылып жүрүштү. Ошол элдин ичинде күн батыштан бер қарай келген ерлер бар екен. Ошо кезде жаннагы баран соз менен ингиниз итаны жұрту баш болып давырап мында келништи. Кызыгачты көрсөк деп жабырап мында келништи. Апырыйка жеринен кара торуң адамдар каптап мында келишти. Кара жерди топурак каркыранын түз жерин таптап чыгып келишти. Ey балбандар дардаңа, елден чыққан ердене, ең еле қиын бердене, қару жарақ барысын жаптап чыгып келишти. Көкөтөйдүн бір ашын ушу бүгүн көрсөктеп, көрүп көңүлү бөлсөктеп, еңсеп келди кебирөө. Ошолордун барына жарчылардын барысы жар чакырып бек айтып, балбаның болсо канда деп, бачымылдам чамда деп, анығын кепти салганда, айтып алганда, кебирлери шуурап, күнбатыш журту кыбырап, бизде балбан барбы деп, кимди тандап алды деп, балбандыкка биз журттан кайсынысын салды деп, карапайым элдери бири-бири менен сүйлөшүп, ошол элдин ичинде соргоктордун барысы балбандың андай ташта деп, тойго келип калган соң кузактын жайын башта деп, жүргөндөр дагы бар. Кебирөсүн карасаң оймогоз бото көз, ой куштаган кара көз, эң сулууну көргөн атаңдын көргөн жан, сулуунун артынан карай басышып олукканы дагы бар. Акыры бар бир баланын өзүнө жолукканы дагы бар. Барып акыры акылына бир келип солукканы дагы бар. Көкөтөй ашың ушу деп жарчылардын барысы жар чакырып калышты. Атаңдын көрү кургандан ошол элдин ичинен
Qırğыздın jayын aytayın, qırğыз jurtqa ңыр чөңүл, өзү келип жар айтып, мен деген қандарга, халық бийлеген баягы қасиеттүү жандарға алдына келип бүгүнөп, тайзым кылып жүгүнөп, айланайын қандарым, бай баласы бук мурун, жалпы жұрттың өзүнө жария кептен салды деп, күнбатыс жұрты бір бөлөк, тағы ошондо жаннагы кылкылдаган Кытайдан жана бир балбан шайласын. Кылымдын кыйрларын көп кезген кыргыз журттан бир балбан жана туруп шайласын деп ошентип калганда, ошо кезде жарчылар топ-тобунан айтканда, айтып алар барысы кабар айтты бир баштан, кайра тартты турбастан, айланайын жаннагы алар антип кеткенде, калкатасы карыя, кайран кошо юлуя, ак сакалы жайкалган, арулугу байкалган, узун сакал жайкалган, улуулугу байкалган, алагай көзү чолпондой, ай кулагы калкандай, батасы журтту байыткан, байкаганын барысын бай адамдай жарыткан, батыр кошой кабылдан байланып жаткан эрлердин колун чечкен эр экен, кылым жүздөн артыкча бир жаралчу шер экен, ушу кошой кабылдан мунун жайын сурасаң, кече көкөтөйдүн ашында калкатасы карыя. Кыргыздан балбан алмакка каршылатып Кытайдын балбанына салмакка, чын намысын кыргыздын талашып жатып алмакка, бизден балбан чыгар деп Айкөл Манас батырга ошондо жетип барганы. Айланайын Манасым, кандай кепти курасың, ким жарайт деп балбанга, кыргыздар ашып шашып барысы, балбан таппай турганда, чын амал курганда, тагы ошондо Кытайдан кече күнү курган жан, жаш жагынан белгилүү, батырлыгы артыкча болуп турган эр эле, 90 жылы жер басып тери жыттанган эр жолой, 9000 каман өлтүрүп, кан жыттанган эр жолой, ошо кезде шер жолой Кытайлыкты бийлеген кандар менен кеңешип, акылдарын теңешип, шайланып чыга бериптир. Баштагыдан карданып, кар жүзүнөн айланып, шайланып чыга бериптир. Ошо кезде эр жолой, тамакка берсе тойбогон, канча берип жатсаң да тойдум деп айтып койбогон, өткүр соргок бир экен, арбас десе бери баскан, жеткенге жер неме экен. Бирок кээ бирде туруп олугуп, акылы тун шер экен, айта берсе сөз жетпейт. Ошо күнүң эр жолой камданып чыга бериптир. Каршы алганын бурутту чалам деп чыга бериптир. Балбаны чыкса кыргыздын өлбөгөн жерде калышым, өткөрүп уруш салышам. Жаш жагынан кыргыздан кордук көргөн эмеспи, ичиндеги калыптыр. Ошо кектен алсам деп бүткүл дүйнөң эли келгенде, кайран кыргыз баласын шылдың кылып салсам деп, абалкың өткөн калмактын кегин минтип алсам деп, ичинен жаман күйлөнүп, эңере жаман сүйлөнүп, карыланып айланып, кар жүзүнө байланып, жарданып чыга берди эле. Кордук көргөн Манастан жаш жагында бул доңуз
ошолордун баарына арданып чыга берди эле балбан десе сүйүнүп эй чыгам деп кандай балбан болса да алып барып жерге тыгам деп көбүгүн көтөрүп ал баягы өскөрүнө тыгам деп дене бойдан кандарың алмадай кылып сыгам деп атаңдын көрүп кургандан мунун оолугуп чыга берди эле так ошондо эр жолой мунун көрүп турсаң баягы бүткөн бою дүркүрөп көнө бою күркүрөп ажыдардай камынып алуучудай чамынып өзүң ашыгып чыга берди эле тезирээк балбан чыкса деп шашылып чыга берди эле муну ошондо эр жолой балбан таала түзүнө кече майдан таала түзүнө кер карыш бек басып жолой мында келди эле буруттун журуттун бир карап ушу жолойду дайым куруткан буруттун журуттун бир калап эй балбаның болсо чыккын деп чыкпай калса балбаның баш байгени бергин деп байгени бүттүн алламын деп ошентип калганы мындай кебин салганы анын кандай таштайдың келжиретпей жолойду кече күнү кургандан керетиң артык эр кошой эмиң атаңдан гана кепти баштайын уй кече күнү кургандан жашың уккун карың ук ак калып ак жашың ук эй айланайын калың журт эмине болуп кетет деп ашыгып турсаң барыңар атабыз кошой карыңар эмиң андан кепти салалы бирин ашырбай да кемитпей аныгын айтып калалы атакен кошой кабыллан ой бизден кандай балбан бар эле кайсынысын салабыз 12 кандын барына барысын жыйып ал эми чет жагынан баягы кече күнү курганжан будай кандын муз бурчак сакалымын бир кучак атаңдын көрүп курганжан орто чаткан жер деген ой өнердин бири деген ошол жерге барганы обдулуп сөзүн салганы о сен кандайсың балбанга тиги дүрүсүк жолойду көтөрүп жыгып алганга абалкың өткөн бабанын ушу намысын колдон алганга эй деп ошентип калганда көк ала сакалы муз бурчак көчүлүп жатып койгону болбой мойун толгону болбой жаткан кез бир кезин айттырбастан билиптир чыкпаса чыкпай коет деп атакен кошой кабылган андан ары жүрүптүр кече күнү курганжан казактардын көкчөсү эмиң ошондон кепти салалы казандай болгон өпкөсү атаңдын көрүп курганжан саймалы калпак сарышым шалдыркан кисе байланып жоо жарагын шайланып колунан келбей турган иш болсо эй кыламын деп шайланып оолуккандын бир экен муну ошондо казактын журту биз бөлөк казак жака барганда каалап кебин салганда эй казактардын көкчөсү мунун жайын сурасаң аныктап айтып берейин түп атасың аллаштан керегесин жыгачтан тарысын таштай актаган жөнөкөй жүргөн кыздарын ай күнгө теңеп мактаган казактын жайы ушундай сарыарканы жер деген сансыз казак эл деген кече күнү казактан эң мыктысың эр көкчөнүн өзүнө катаган кошой атабыз барган жерин жалпыга аныктап айтып жатабыз атакен кошой барганы кече күнү эр көкчө капырдан жолой чыкты деп намысың болсоң алгын деп казактын да кол намысын кетирбей ушу бүгүн алгын деп ар качандан бир качан мактанасың каласың эми сен бул балбанга чыкпай эр көкчө кантип эле каласың күрөшүп жыгып алганга сен кандайсың деп айтып аныгын кепти көп айтып
айтып тұрған кезінде кече күнің ергөкчө мына мындай кеп айтып жаш чагыма мен өзүм маназ менен бир жүрүп ушу жолой капырга кечеген Алтайдын түзүндө аттанып жетип барганда бир бетте шуп алгамын атаңдын көрү кургандан өлбөгөн жерге калышкам бир бетте шуп алганда мени андай кылып чайнаган эки көзүм жайнаган жанагы менден кичүүң манас жашы кичүү болсо да улуктугу бар эле аалам журтту буй кылган мунун кыраандыгы бар эле калптан чыккан артыкчы чыгаандыгы бар эле ошо манас кабылдан ушу жолой колунан өз куткаргандан куткарып ушу менин ал деле мына ошондо курган ошо күндөн бери карай жолой деген ушу капырды жолой деген атын укканда көөнө боюм дүркүрөп бүткөн боюм бүркүрөп дажалды көргөн немедей тусту жакка жиркиреп денемден каным качканы деп ошондо жанагы ушу көкөтөйдүн ашына жолой келет дегенде уктабастан калганым эки күнү бир жерге жатпай чыгып келатам жолойго каршы чыгууга атаңдын көрү кургандан ойлонбодум барышты көкөтөйдүн сан дүйнө болгон байгесин ушу балбандан чыгып алышты деп ошентип калганда мындай көбүн салганда ата казак баласы мактанганың бекер деп атаң кошой кабылдан андан ары жетер деп кече күнү урган жан эштектердин жамгырчы татардын журту бир бөлөк ошол журтка бар деле Айкөл Манас батырдын ушу турган жамгырчы батырыңдын тайкесинен айталы ушу турган жамгырчы жаш чагынан бул өзү балбандык жактан ашынган жамгырчы келет дегенде жанагы жүргөн жаш балдар тутушка качып жашынган артык эрдим бир экен кече күнү курган жан тел кызыл оозун буруп тур теминип келип туруп тур мына ошондо курган жан кайран кошой астында аныгын кептин урганы айтып турганы ушу жолдой батырга чабыша берген менен ал жетпейт алышкан менен ал жетпейт чабышкан менен жолойго чама чаркым чак келбейт эчеңер менен салыштым аныгын айтып кетейин кетпегенде нетейин айланайын абаке ушу жолой капырга ушу бүгүн бара албайм деп ошентип жамгырчың аныгын кепти сал делең аныгын айтып кетейин кетпегенде нетейин андан ары токтобой катаган кошой атаңыз кече күнү курган жан көкбөрү баштап күн батыш журттун эзине атаңыз жетип бар деле каалап кебин сал деле Айкөлдүн досу көкбөрү көк жарердин жөкөрү сен кандайсың балбанга терси семирип кеткен жолойдон чындап намыз алганга өлбөгөн жерде калганга ушу чоң аштын өзүндө сан олжого таң канганга деп ошентип калганда дегдетип кепти салганда делирип турган көкбөрү чыкса чыгып коем деп чыккан жерден жолойдон барып түзеле барып соем деп аркы терки курам деп умтулуп турду карачы ушуну менен беттесем аркы терки салам деп ишенип жаткан кыргыздын балкы намысың бүгүн алам деп көкбөрүң айтып турганда мындай кептиң урганда атаң кошой кабылдан андан ага токтобой бунун ушу турган көкбөрү Айкөлөрдүн жөкөрү бугурум журтун бийлеген артык кандым бир экен
Қамбашы менен майданға түйсе тұрған шерби деп, андан көрі көкбөрі ұшы сен барсаң майданға, Қытай ұшақ қылбайбы, балбаны қалбай қалғансып, қанын қармап берді деп, қалабаң ұшақ қылбайбы, Қытайың емес бүгіні, ертеңгі қалған ұрпаққа, қылымның барын ұшақ қылып жебейбе. Ей, кеше балбаны қалбай қалғансып, көкбөрідей қанын ғана қармап берді дебейбің. Қырғыздың шағысын байбы, ачыркин көр албаған душмандын, ошондо көнү минтип тынбайбы деп ошентип батаңыз андан ары токтобой. Кече күнү урган жан Мамбет менен Кожошко, көк коён менен балбанга, калктан чыккан дарданга атаңыз жете барыптыр. Эй, кече күнү урган жан көк коёндой балбанын 16 жашы бар, артында айдар чачы бар. Эй, баягың менен сүтүң озунан ушу кетелек. Эй, эрем менен салышып эзилиш өтөлек. Ушу турган көк коён басып барса жолойго, басыгы күчтүү доңгойго, өлбөгөн жерде калбасын, колтугуна бек кысып, жаш жагында жайратып, кырчынында кыйратып, күн жамгылап койбосун. Эй, уйган чаңга кирелек, уруштуунуздун билелек. Кече күнү урган жан кара чаңга кирелек, каштын жайын бинелек, көзү чаңга толо элек. Көсөмдүк кылар убагымын боло элек, көкжалдык кылар убагың. Кече балбан күчү толгондо, бүгүнкүдөн артыкча, дагы ошондо болгондо, сен түшкүндө балбанга, ошондо айтам кулуным, азырынча көк коён сабыр кылып туруң деп, мына ошондо эр кошой бүткүл кандын барысын арбып тарып базарыктык сыдырып чыга бергени. О, атаңыз кошой кабылдан үч каркыра боюнан, эй, күрүчүнүн оюнан, үч капкактын боюнан. Эй, дала канды сынады, бир да толбой купулга, атаңандан өткөнү кээ бирлерин бек көрүп, мына ошондо балбанын калктан чыккан дардаңын. Мунусу барса балбанга, баягы баатыр жолой кабылдан, нан чайнаган немеде чайнап кетти деп айтып, кээ бирлерин жактырбай, балбандык жакта бактырбай, кээ бирлерин жолотпой ары баргын деп айтып, кээ бирлерин бек көрүп, эки күнүң эки түн балбан таппай кыргыз журт чын амалы куруптур, амалы көрүп туруптур. Ошо кезде жанагы катаган кошой атабыз Айкөл Манназ өзүнө, ошондо жана жетип барганы. Айкөл Манназ кабылан дөөлөттүн дөсүнөн, кылым журттун баягы сыймыктын жөөсүнөн, Айкөлдүктүн алпынан, алам журттун жалпынан, бүткө Манназ эмеспи кал алдыңдагы кара жер, бул ыйыктыгынан түткөн эмеспи. Кече баатыр Манназ кабылан, адамзаттын тунугу, аяламдын улугу. Ошо Манназ кабыландай чамынып, чородон анык кеп угуп, кыргыз журттун өзүнөн жолу каткан жолойго, балбан таппай калды деп угуп, балекет сөздү көп угуп, кар жүзүнөн айланып, кабыландай чамданып, кайра Манназ көй кашка, балбан таппай калганга, канда болсоң арданып,
Бұл еміне оқуй деп, айкөл маннан қабылан. Мына мен төп тұрғанда, кече күні құрған жан. Қатағандың қан қошой, ақырын басып, жай басып, соған жоқ жерге тигізбей, дабышты қату білгізбей, айкөл маннан алдына өзі жете барыптыр. Айланым айкөл маннан қабылан, гүліп қойсаң жарық кетіп, күн тигендей көребіз, күңгірене сөйлесең, күпті болып өлебіз, қабыламанна төребіз, қарайтып сөйлесең, қар жағандай көребіз, қан күн қарайтып сөйлесең, жүрек шығып өлебіз, деп ошентіп бір қошой, анығын кепте салғанда, айланайын жанағы, қатағанды нер қошой, мұндай кебін үрделі, манасыңдың алдында, мани менен барысын, анығын айтып тұрделі, бүткіл жұрттың барынан, ылайықты балбанды, таппай қалдық деп айтып, мұнда мен төп тұрделі, айкөлің маназ ойлойд, içinen қанақ сызып ойбойлойд, ушу жолы қатқан жолойға, өзім барып түскенде, айттырбастан аламын, көкөтөйдім самбайге, ушуң айттырбай беліп табамын, ертең күні чоң тойды, ерендер чыққан сайыштың өзіні, қапырдан шығат баяғы, қалабасал чоң қоңыр, қоңырбай шықса Қытайдан, қоңырбайға түк келер, чама чарқы чақ келер, қырғыздан жалғыз мен болып, деп ошондоң айкөлүң ичинен сызып турделе, айттырбай кебин урделе, айкөлүң ментип ойлонуп алмадай баштын өзүнөн 6000 сана бир келип, томуктай болгон башына ашык эмес, кем эмес 91 сана бир келип, атаңдын көрө курган толгонуп мана турганда, кече күнүң эр кошой, олуя чалыш эр кошой, эң айттырбастан нерсени билген кошой эмеспи, көзүн табып ар жолдун кирген кошой эмеспи, балбандык жакка келгенде менмен деген эрлерин, касиеттүү шерлерин, эт жүрөгөн моминтип тирген кошой эмеспи, тайманбай кирип балбанга жүргөн кошой эмеспи, балбандык деген өнөргө жаш жагынан машыгып, балбан кошой атыгып, көнгөн кошой эмеспи, ушу турган балбанга балбандык деген өнөргө баруу вакыт барсын, бөлгөн кошой эмеспи, кече күнү кургандан. Атакен кошой кабылган айкөл манназ батырдын ичинен ойлоп жатканын сыртынан билип калыптыр. Айланайым маназым, ушу жолу каткан жолойго бир өзүң түшүп барганда, кылымдын бары ушак кылып жебейби, жалгыз ганы маназды балбанга салды дебейби. Эртеңки күнүң эр сайышка келгенде, капырлардын оңурга айба турган доңузга, жалгыз түшчү бир өзүң, ошо жок оңурбайдай батырга, кайрадан өзүң түшкөндө, кайрадан ушак кылбайбы, татай көтөк неттитип, ушуң алатоону жердеген кайран кыргыз баласы, манастан башкан эч кими жок экен деп кеп айтып, жоругу көп күчтүү кеп айтып, жоболоң төлгө салбайбы, кайран кыргыз баласы, басыгып жүрүп барысы, муну ошондо кыттага, өлбө көрбөгөн күндү көрбөйбү, кыл кыямат күнү болгончо, кылым журттун барысы, ушак кылып жебейби, деп ошентип бер кошой, айттырбастан маннатын, ичинен ойлоп жатканын, мына мындай сан деле, айкөл маннан кабылган, күлгөндүн сырын билбеген, кылая бак күлбөгөн, күңүрөнүп сүйлөгөн, айкөл маннан кабылган, так ошондо жанагы көктөн тилеп жатканым, жерден бүгүн келди деп
ey tilekti Kuday berdi dep, munu ошондон эр кошойдун aylanayın avake, özüň düşüp barganyň, uşu бүгүн anake, balbandыk jaktan bir özüň aşynyp jürgen şerrele, ошондон Aykölüň anygyn keptiň urdele, aylanayın avake, uşu jolu gatkan jolloygo, özüň düşüp bargyn dep, uşu jolu Kırgızdın 90 jaşka barsaň de, todoyun Kırgız eliňden çyn namysyn algyn dep, tak ошондо jannagy çyňşanyn ulu jolloydu, çanga başyn tıkkın dep, çamaçan bugün çamındırıp jıkkın dep, mına mınday kep aytıp, aybat berip bek aytıp, Ayköl manalga bullan, mına mintip tur deli, oşu gezden er koşoy, oy makulu dep, aylanayın Aykölüm, ar aytkanyň akıl dep, aytkanyň bizge nakılı kep, dep oşondo bir koşoy, aytkanym makul algany, ürreşmekke jolloygo, kamdanyp kalgana, ey geçe günüň er koşoy, giygeni giyip jürgen kandagay, 60 teke terise, geçe günüň er koşoy, özünün zaybıňa rüke jasap bergen kandagay, 60 teke terise, kıldıraman emini, giyip düşüp barganda, bayağı balbandykçı balbandygy mükteli, balban joloy gapıray, atayın kılıp uşunu, kandagaydan albasın, kıldıramagandagay, tuş-tuşundan üzülüp, kayran avan koşoydun, abiriminti bayranday, açılıp kalıp yürübesün, ey oşo gezden abiriminti bayranday açılıp dursaň abaňdyn, abakeň ajaldan gana murun ölböýbü, kayra gelbesin jaydy, abakeň ele koşoy görböýbüň, kayran duşman barysy, oşonda gatkyrıp ele gölep jürüböýbü, mına men tepke aytyp, anygyn kepti köp aytyp, katagan koşoy ataňyz, mına men tep tur deli, emine gerek ekkenin, yereniň manalga bullan, anymyny kılgança, söz ayagına çykkança, açıp gözdü jumgança, aytyrybastan bilgeni, oşo gezden er manal, oňgaşyn serpip ýigeni, işarat kılıp al demi, oňgaşyn serpip kal demi, kaşyndagyň ajybay, o argyn gandyn ajybay, aça sakaly kızıl yüz, aymaň bette nurlu yüz, uşu turgan ajybay, mugaň işarat kılıp Aykölüň belgi berip jatkanda, aytyrybastan bilgeni, geçen Ayköl manal zorunda, kabul alıp batyryn, koluna alıp boruna, makul dep, aytkanyň eki bolbogon, aytkanyň eki kılgan jan, egerim ekiň oň bogon, jardygy jalgan bolbogon, jardygyn eki kılgan jan, bu jalgan dünýäň özünde, egerim eki bolbogon, tak oşondoň ajybay, munun jaýyn surrasaň, 60 turu til bilet, alamdagyň bu büt tildin, ayny bastan barysyn, artık bilgen ajybay, ajybay jaýyň uşunday. Ey geçen günü janagy 26'ga gelgençe, ilimden başyn albagan, ideni bajy kalbagan, ar önerdüm barysyn, almaday baştyn özünü, kavat tokugan, ey ar önerdüm baryna, uşuň ajekeň özü çokugan, uşu turgan ajybay, aldyňdagy garra jer, jerden tilim bilüçü, jer üstünde toprak, ey munun tilim bilüçü, anın üstün garasaň, jaykalyp ösken jaraktyk, güldün tilim bilüçü, asmandagy jarkygan, gündün tilim bilüçü, anın beri jagynda, tünde çykkan arwak, aydın tilim bilüçü, ey ısygy meni kaynatkan, ey jaydın tilim bilüçü, aldyňdagy kara jerde kara taş, taştyn tilim bilüçü, gün batışta gapyray, kızılbaş menen karabaş, anın tilim bilüçü,
Fransız menen İngiliz, İtalı menen jarrıktık, munun tilin bilüçü, Araptın jurtu çöldü var, ayattın jurtu gölde var, argança kızık uşular tilin bilüçü, ayköl manna gavarın, ayttırvastan arjanga, aldın alla bir özü, ardayım aytı biçüsü, ayttırvastan jarrıktık, argançaң işti bilçüsü, ayköl manna batırdın, elçilikte jürüçüsü, göjel manna batırdın, argaçandan tilçüsü, uşu turgan ajыбай, карт күрөңдүн өзүнө, камчы коюп катыра, кара сандынын өзүнө, кайра матыра, дагы ошондоң ажыбай, токтолууга жарабай, тоо жакты карабай, ээрчиткени чалыбай, кече күнү курган жан, үч капкактын оюнда, биринин манна ордосу, калга темир сомгалай, салтанаты бир далай, босогу кармап турчусу, 500 жигит бир далай, уктарын кердирген, арганча кызык барыздын, бози менен бердирген, айкөлүңдүн агордун өзүнө, шашылып жажы барганы, мун ошондо жанагы, айкөлүңдүн агорду, акменет менен тыштаган, кече күнү курган жан, арганча кызык баштаган, уктардын барысын, токсон түрлүү сырдаган, кирип барса ордого, ушу айкөлүңдүн чоңордо, күңгүрөнү ырдаган, кирген жандын барысы, ийгокуй жаным деп, эң эле жаман жыргаган, артыгыраак бул ордо, ошо касиеттүү чоңордо, кабалан манасыңдын жоңордо, зорордо, ошоң ордосуна барганы, актамаган кыл айтып, акырын сүйлөп мын айтып, кече кара сурдун сулдусу, нур бүткөндүн нурдусу, кайыпкан кызы каникей чыгып буралып, актамагын кыл айтып, чегин бул айтып, кашкая басып сурданып, ак маралдай маңкайып, кече күнүң энекең, сүйлөрү кептен эринип, сүйлөсүндөй керинип, айтары кептен эринип, ак маралдай керилип, кече көнчөгүндө чачпагы, аркы терки шалкылдап, кайран энен каниккей, ээрчиткени 40 келин, жандап барың алыптыр, алдынан жыгып ажынын, энекең тосуп калыптыр, мына ошондоң энекең, баягы күнү кечинде, ушу көкөз арынап жүргөн атайын, абасы кошо өзүнө, атайы кылган кандагайды көтөрүп, кайран энен каниккей, кайта жөтөлүп, ушу турган кандагайдын бир өзүн, кесең ажыбайдын канжыга капшырып, аманат кылып тапшырып, балбан күрөш дегенге, кечең абакем кийип чыксын деп, кечең жол ушу турган жолойду, көтөрүп жерге жыксын деп, кызда болсо энекең, аянда болсоң энекең, мун кайрат берип туруп, эркектерден артыкча айбат берип туруп, ошо кезде энекең, ажыбайдын өзүнө, так ошондо капшырып, кайта берип тапшырып, айланайын ажыбай, абакемдин өзүнө, аманат кылып бергөр, ар кылгандын баарысын, анығын айтып келнігер, деп ошентип калганда, кече күнү кандагай алып турбады, аттын оозун бургана, эки тизген бир чылбыр, эми колгоң алгана, олбуй теминип, ол тетир чапкылап, кече күнүң ажыбай, ашыгып кире берди эле, тезирээк жетип барсам деп, кече күнү кургандан, карт күрөңдө булданды, аркы терки чапкылап, шашылып кире барды эле, айланайын жаннага, кече күнүң ажыбай, эми жетип барганда, муну эки чекесинден тергетип, айланайын жаннага, эшен жердин баарын басыптыр, акылынан ажыбай. Ошо келсе дарайга жетелей шыққан ыстымай ақын аңа қуғанның шарына.